Эгер Америкада мыйзамсыз жүргөн болсоңуз, Трамптын кишилери сизди кууп чыгышы мүмкүн. Дональд Трамп президенттикке киришкендин эртеси эле күнү өлкөдөгү мыйзамсыз жүргөн мигранттарды текшерип баштаарын айтты. Анын инаугурациясы бүгүн 20-январда болот. Буга чейин айтылгандай, текшерүүлөр Чикаго шаарынан башталат. Баарыбызга маалым болгондой, кыргыздардын көбү дал ушул шаарда турушат. Трамптын бул демилгеси Чикагодо кыргыздарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Биз бул суроо менен Чикаго шаарындагы мекендештерге кайрылдык. Сиз Медиа Хабты көрүп жатасыз. Атым Акчол Исламова. Каналга катталыңыз. Трамптын шайлоо убагындагы берген убадаларынын бирөө ушул болгон: мен бийликке келе турган болсом, Америкадагы мыйзамсыз жүргөн көчмөндөрдү Америкадан сыртка чыгарам деп. Бул боюнча уже кирише баштады. Себеби кече 2 күн мурун Америка Сенатында ошо көчмөндөрдү, мыйзамсыз жүргөн көчмөндөрдү депортация кылуу боюнча мыйзамдарга кошумчалар киргизилди деп кабарларда чыкты. Эртең инаугурациядан кийин биринчи рейд ошо демократтардын эң чоң чептеринин бирөө болгон Иллинойстон, Чикагодон башталат деп турат. Бул боюнча бизди, кыргыздарды, жалпы мекендештерди коркута турган же болбосо кабатыр кыла турган эч кандай нерсе жок. Себеби кыргыздар, мекендештерибиз бул жакка эмгектенип келе жатканда Мексика аркылуу келген менен чек арадан мыйзамдуу түрдө киришкен. Көпчүлүгү, муну биз 98-99% десек да болот. Ал эми чек араны аттап өткөн, чек араны бузуп өткөн мекендештерибиз дагы Америкага киргенден кийин алар ар бири адвокаттар менен сүйлөшүп, ошо азыркы жүргөн статусун легалдаштырып алышкан. Булардын ошо грин карт алуу же болбосо ошол грин карт алуудагы процесстери, албетте булар убакыт ала турган нерсе, көбүрөөк убакыт кетет. Бирок азыркы жүрүп аткан бул жерде жүргөндөгү, Америкада жашап аткандагы статустары мыйзамдуу эле болуп эсептелет. Балким кээ бирөөлөрүнө ошол кагаздарын тапшыргандан кийин белгилүү бир убакытка чейин иштөө кагазы келбейт, ошону күтүш керек болот. Соцфонддон өзүнчө бир номер келет, ошону күтүш керек болот. Ошол убакытта гана мыйзамсыз иштегенге гана мажбур болушат. Бирок анын сыртында бул жерде Америкада жашоосуна эч кандай бир мыйзамсыздык деп айтылбайт. Себеби мамлекетке эмне үчүн келди, бул жерде эмне себептен келип Америкада жашагысы келип атат, баардыгы өзүнүн себептерине жараша документтерин толтуруп тапшырып коюшкан. Бул ким мыйзамсыз жүргөн мигранттар кимдер дегенде, ошол Латын Америкасынан келген көптөгөн, миллиондогон мигранттар бар. Булар чек араны бузуп өтүү менен бирге эч кандай бир легалдашуу үчүн бир кагаздарын тапшырган эмес. Азыркы убакка чейин кээде ошо Мексикадан деле келген көптөгөн ишкерлер, мындай ишчилер болот, жумушчулар болот. Булар кирип алып эле туннелдер аркылуу кирет, же дубалды секирип өтүп кирет, же деңиз аркылуу кирет дагы жылдар бою иштеп жүрө беришет. Булар эч кандай балдарына же өзүлөрүнө бир документ алып, ушул жерде бир грин карт алып же бир статус алып жашайын деген эмелер жок, аракеттер жок. Себеби Америкаларга бербеген үчүн алар ошондон улам мыйзамсыз жашап жүрө беришет. Негизинен ошо мыйзамсыз, легалдуу эмес болуп жүргөндөрдүн көпчүлүгү Латын Америкасынан келген мигранттар болуп эсептелет. Ошондой эле Чикагодо көп жылдан бери жашаган Жакшылык Турсунакунов учурда шаарда абал кандай экенин айтып берди. Ооба, Дональд Трамптын администрациясы ишке киргери менен айрыкча Чикагодо, Иллинойсто иммигранттарга рейд жүргүзөбүз деп официальный адамдар айтышты. Бирок биз мурунку тарыхты карап көрсөк, республикачылар Трамптын администрациясы иммигранттарды көп депортация кылабыз деген менен демократтардын убагында, тагыраагы Барак Обаманын убагында эң көп депортация болгон иммигранттар. Эми азыркы учурда кимдерди депортация кылат, рейд жүрөт деген суроого келе турган болсок, кыргыздарга бул көп деле тиешеси жок. Анткени кыргыздар баардыгын документтерин киргенден кийин бир балким 90-95% тууралап мыйзамдаштырып алган. Ошол эле учурда кимден мыйзамдаштырылбай ошо Мексика чек арасынан кирип, анан бэкграунду арты криминалдык рекорд болсо, ошолор биринчи тизмеде болушат.
кыргыздар ал тизмеде дээрлик жок кесе. Ошол эле учурда азыр кыргызстандыктарга Чикагодогу Америкада айтып атабыз. Өзүңөрдүн укуңарды билгиле. Эртең менен 5-тен саат 9-га чейин рейдтер, буга чейин 10 жыл мурун мындай рейдтер байма-бай болуп жүргөндө, анда кыргыздар өзүнүн укугун билчү эмес, эшикти тыгылдатып келсе эле ачып, ошол жактан документтерин карап алып кетчү. Бирок азыр баарын айтып жарыялап атабыз. Эгерде эртең менен кимде ким офицерлер келсе, соттун чечими жок, эшигин ачпай койсо болот. Американын улуттук коопсуздук департаментинин 2024 жылдагы маалыматына караганда, АКШда жарандыгы жок жашап жаткан иммигранттардын жалпы саны 11 миллионго жакын. Эксперттердин айтымында Байдендин тушунда Америкага мыйзамсыз киргендер көп болгон. Өткөн жыл АКШдан 69 кыргыз жараны өлкөдөн чыгарылган. Бул акыркы 5 жылдагы эң көп көрсөткүч болгон. Дональд Трамп 2017 жылы президенттик шайлоонун алдында 2-3 миллионго жакын мигрантты өлкөдөн чыгарам деп сөз берген. Натыйжада 4 жылдын ичинде 1,5 миллион адамды депортациялаган. Өткөн жылкы президенттик шайлоонун алдында Трамп АКШда мыйзамсыз жашап жаткандардын бардыгын өлкөдөн чыгарууну көздөп жатканын билдирген. Трамптын бул көздөгөн максаттары ишке ашабы? АКШда чындап эле мигранттар чыгарылабы? Кандай ойлойсуз? Комментарийде жазыңыз.